Салам достор, бүгүнкү видеодо үй жаныбарларын, алардын аттарын үйрөнөбүз. Анда эмесе кеттик. Бул үй жаныбарынын аты уй. Биз сүттү кайдан алабыз десеңер, сүт бизге ушул үй жаныбарынан келет. Мынакей музосу да келатат. Уйдун баласы музо. Эшек. Эшек дагы үй жаныбарларынын бири болуп саналат. Азыр мен жылкынын кашасын куруп жаткан маалым. Биринчиден жылкыны киргизчү кашаны куруп алабыз дагы. Андан кийин биздин аттарыбыз келет азыр. Мына достор, биздин каша даяр. Ат, жылкы. Биринчи жылкыбыз орундалды, экинчиси кара түстүү экен. Өзүңөр көрүп тургандай, бул аттын кулуну. Кулун. Дагы бир кулуну бар экен. Кичинекейи. Бул дагы кулун. Кийинки үй жаныбарыбыздын аты эчки. Дагы бир жолу айтабыз, эчки. Чочко. Бул үй жаныбарынын аты чочко. Чочконун кичинекей баласы да келатат. Мына достор, кийинкибиз болсо кой. Айыл жергесинде ит. Ит дагы абдан керектүү. Эртең менен эрте туруп ойготчу короз. Экинчи корозубуз да келип калды. Кийинкибиз болсо каз. Үй жаныбарларына кирет. Каз, өрдөк, ток, короз. Мына достор, бардык үй жаныбарларынын аттары менен тааныштык. Мына достор, ушуну менен биздин бул видео дагы аяктады. Дагы ушул сыяктуу көптөгөн кыргыз тилинде видеолорду көрөм десеңер, менин каналыма
катталып подписаться же subscribe деген кызыл кнопканы басып коюңуздар. Рахмат.